Дайыр Исмадияров, мен да өз тандоомду жасадым. Ырчы Дайыр Исмадияров Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн ар бир инсан салым кошусу керек деп эсептейт. Азыркы учурда Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн чыныгы тандоо келди десем болот. Өзгөчө кыргыздын күзгүсү болгон маданият өкүлдөрү туура чечим кылып, чыныгы мамлекетибизди ойлогон инсандар топтолгон партияларды колдошубуз керек. Маданият өкүлдөрү катышпай койсо деле шайлоо өтө берет. Бирок жок дегенде Кыргызстандын келечеги үчүн да салым кошуш бул ар бирибиздин милдетибиз. Мен да өз тандоомду жасадым. Туура чечим деп ойлойм, деп жазды ырчы өзүнүн баракчасына. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Ырчы Анжелика элчи болгум келчү, балким ал кыялым ишке ашып калаттыр. Ырчы Анжелика ыктыярчы катары президентке жолукканы, кайрымдуулук, саясат, жаңы алган үй жана башка темада Супер ТВге маек курду. Алгач ал өлкө башчысы менен болгон 3 сааттык жолугушуу ойдогудай өткөнүн, анда кандай маселелер көтөрүлгөнүнө токтолду. Биз өз көзүбүз менен көргөн нерселерибизди айтып бердик. Жолугушууда дарыгерлердин туура эмес иш алып баруусу, тагыраагы ыктыярчылар тарабынан берилген бет каттарды жана башка каражаттарды кампага катып койгондор тууралуу кеп козголду. Бул маселе дароо чечилерин өлкө башчысы билдирди. Жолугушууга барганда атабызга даттангандай эле барып ачык айттык. Мен жолугушууда обсервация, ооруканаларда канча адам жаткан, алар кимдер экени, баш оорундар тууралуу тизме корооду болсун деген сунушту айттым. Анткени жол тандабастар менен келгендер ооруканага кирип, карапайым адамдар сыртта калып жатат деген видеолорду көрүп жаттым, дейт ал. Анжелика айым пандемия шартында ыктыярчы болуусуна Ырчы Мырбек Атабековдун социалдык тармактагы билдирүүсү себеп болгонун айтат. Карантин болуп үйдө отуруп калдык. Мирбек Атабеков кычкылтек концентраторун алып берели деп өзү бир жабдыкка акча бөлгөнүн инстаграмдагы баракчасына жазып чыкты. Анан мен дагы бирди алып беришим керек. Ар бирибиз бирден алып берсек бейтаптардын өмүрүн сактап калабыз, дедим. Жарнама менен иштешкен өнөктөштөрүмдөн гонорар келип түшкөн. Ошол акчаны баарын жабдык алууга котордум. Ал суммага 5 кычкылтек концентратор келет. Андан тышкары менин тааныштарым, эжелерим дагы жабдык алып берүүгө киришти. Андан кийин Элсондон капчыгымды ачып, каражат топтой баштадым. Садака кылгандардын көбү чалышып, чын эле биздин Элсонбу деп сурап жатышты. Жалпысынан 5 миллион сомго медициналык жабдыктарды жана дары-дармектерди алып элге тараттык. Ырчы саясатка аралашуу боюнча пикири менен бөлүштү. Саясатка барыш керек окшойт деп калдым. Себеби мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди чечүүгө жол ачылат экен. Эгер партиянын лидери, команда сендей мыкты, мекенчил болсо эмне үчүн элдин көйгөйүн чечкенге күч аракетиңди жумшабашың керек. Бирок кыялымда өзүм элчи болуп, башка мамлекеттерде кыргыз өлкөсүнүн маданиятын көрсөткүм келчү. Эгер элчи болсом, элибиздин маданиятын ушунчалык көрсөткөн элчи болмокмун. Балким ал кыялым ишке ашып калаттыр. Бар алдыда биз башкалардын катасын көрүп тажрыйба топтой беришибиз керек экен, деди ал. Маектин жүрүшүндө Анжелика айым Ырчы Асем экөөнүн ортосундагы түшүнбөстүктөргө токтолуп, азыр баары жакшы экенин айтты. Мындан тышкары ал жаңы алган үй боюнча кеңири маалымат берип, ак өргөнү алуу үчүн насыя алганын билдирди. Маалымат булагы, Аргумент Чекит, KG. Саламат Садыкова адвокат жалдоого ниеттенип жатат. Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова учурда адвокат жалдоого ниеттенип жатканын билдирди. Бул тууралуу Ырчы социалдык баракчасына пост бөлүштү. Жүрөк адамдын күзгүсү, кирдебесин, Кудайдын кудуретин адамдын боюнан көрүүгө болот. Ырасында бир сырдуу, 8 кырлуу инсандардын катары көбөйсө экен. Бирөөнү каралоого, дүңгүртүп ширеңке чаккан, хайп жыйнап подписчик көбөйтүүгө машырланган сайттан сайтка добулбас кагып адам абийиринин өмүрүнө коркунуч тугузган. 3 күндөн бери машырлана менин үстүмөн каралоого, өлүмүмдү тилеп, өлтүрүп кетебиз дегенге чейин деңгээлдеги доомат жаланын артында ким турарын аныктап, мыйзам алдында жооп берер сааты да келет. Бирөө тыңшайт үйдөн чыкканча, бирөө тыңшайт укканынча деп уурдара бергендин артында абийир сотуңарга баракелде. Кайран менин замандаштарым. Калыс ниет түз, асыл замандаштарым. Өтүнүч менин мындай моралдык соккуга тушканымдын артында жалакорлуктун, беймаза дооматчылыктын, өзөгүндө бир гана менин эмес, улуттук ар намыска ашынган айыптоолордун айкыз кесепети касиетинен коргонуучу мыйзамдуу жолдорунда таяныч калганыч адвокат жалдоого мажбурмун. Мени криминалдык деңгээлде каралап, коркутууларга, шылдыңдап
катарында имиджин жогорулатып, жайдаңдаган адамзаттын имамдыгына да жол болсун. Атың атап жерледен оозумдун желин коротпойн, дейт эл артисти. Маалымат булагы Заман Чекит KG.